1938 жылы жаңыдан түзүлгөн Кыргыз ССРнын жогорку совети Асаналы Толубаевди өзүнүн алгачкы төрагалыгына шайлаган. Эгемендүүлүктүн тарыхында легендарлуу парламент деген ат менен калган 12-чи чакырылыштагы Кыргыз ССР жогорку советинин депутаттары эмдигиче элдин эсинен чыга элек. Ал 1990 жылдын апрелинен 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. СССР урап жогорку бийлик жогорку советтин колуна өткөн. Ошентип Кыргызстан көз карансыздык жолундагы алгачкы кадамдарын парламенттик башкаруу түрүндө баштаган. Өткөн мезгилде легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын көз карансыздыгын жана демократиялык түзүлүшүн саясий, укуктук жана экономикалык негиз болуп калган бир катар маанилүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алган. Парламенттин бул чакырылышы советтик турмуштун калыптанып калган эрежелеринен өтүп, ал эгемендүү мамлекет катары Кыргызстандын жашоосунун укуктук базасын аныктаган тагдыр чечүүчү чечимдерди кабыл алып, жаңы шарттагы ишке багыт алууга жетишкен. 1995 жылдын февралында биринчи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши шайланган. 29 жылдын ичинде Кыргыз парламенти бир палаталуу, эки палаталуу болуп, депутаттардын саны да өзгөрүп турган. Алгач депутаттарды шайлоо мажоритардык тартип менен өтсө, 2007 жылдан кийин ал партиялык тизмеге алмашкан. 2010 жылы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кеңейтилип, Кыргызстанга парламенттик башкаруу системасы киргизилген. Бирок азырынча ал асыл үмүттөр жемишин бере элек. Саясатталдоочулар Кыргызстанда бул система иштеп башташы үчүн саясий партиялар бышып жетилиши керектигин айтат. Парламентаризмде партиялар болбосо, настоящий партиялар болбосо, анда парламентаризмден кереги деле жок. Максатына жете албайт. Ошон үчүн айтып атам, эми болуптур тигини да, буну да көтөрсөңөр, партияны да көтөргүлө. Анткени партия шайлоо бул азыркы заманда саясаттын чокусу деп кайтадан айтсак болот да. А партия жок болсо, азыркыдай кружоктор, псевдопартия, квазипартия болсо, өзүбүз деле көрүп атпайбыз. Алар байкуштар өздөрү кыйналып, эмне кылышын билбей жатпайбы? Кыргызстанда көп партиялардын программалары багыты так эмес. Серепчилер оңчул жана солчул партиялар түптөлүп, атаңдашуу жолу менен иш алып барса, парламентаризмдин артыкчылыктары бат эле сезиле баштайт деп ишендирүүдө. Солчулардын идеологиясы бар, бул социалисттер, ошондой эле оңчулар өзүнүн бир партиясын түзүп, анын идеологиясы ушу багы капиталист бизнесмендердин кызыкчылыгын коргогон идеологиясы болуп, ошонун негизинде программа түзүлүп, анда ошондой партиялар эки жактан, эки полюс болуп, бири-бири менен атаандашып, жакшы сапаттуу программаларды чыгарат эле и өлкөбүздү алдыга түртүп кетет эле. Батыш өлкөлөрүндө кеңири жайылган бул система 100 жылдап орногон. 4 июнда эми биз Кыргыз мамлекетинин парламентаризм күнүн белгилеп келебиз. Парламентаризм күнүнө карата бүгүн жогорку кеңештин жыйынында төрага Дастан Жумабеков сөз сүйлөп, 6-чы чакырылыштын депутаттары 5 жылда эбегейсиз чоң иштерди жасаганын айтып, анын ичинде 28 жылдан бери чечилбеген бир нече социалдык маселелер боюнча мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Биздин жасаган 6-чы чакырылыштагы жасалган иштерибизди, кабыл алынган мыйзамдарды албетте балким бүгүнкү күндө сезилбей жатса керек. Албетте бүгүнкү күндө бир аз көңүл бурулбайса керек. Бирок урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, бир күн келет. Биздин жасаган кадамдарга, биздин жасаган элге болгон, мамлекетке болгон ишибиз убакыт өзү көрсөтөт, айтылат. Ошондо бир баа берилет. Кыргыз тарыхында курултай, элдик жыйын, аксакалдар кеңеши сыяктуу түшүнүктөр элдик башкаруунун негизи катары мүнөздөлөт. Азыр мындай милдетти парламент аркалашы керек. 82 жылдык тарыхты басып өткөн Кыргыз парламенти 1938 жылы 4 июнда Кыргыз СССРнин жогорку совети болуп түзүлгөн. Мунарбек Жоргомов, Бакыт Кошалиев, 5 канал.